Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı bir Bugün 3. ders Muhammed Said Ramazan Boti rahimahullah ta'andık min sunanillahi fi ibadihi. Allah Ta'ala'nın pendilerine ornatkan özgürtülgüs nizamları, sünnetleri degen emgeyinen. Sünnet degen emne anın anatlamasını aytып ötkөнбүз. Birinci sünnet бүтүп, экинчи сүннөткө келгенбиz. Экинчи сүннөттөн аятка келип такалдык эле. Ошол Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол Фуркан сүрөсүндө айтат: Estaizu billah. Vellezine la yed'una ma'allahi ilahan akhara. Кудай Тааланы сүйгөн пенделеринин сапаттарын айтып келтат да, акыркы предпоследний бетиндечи. Анан эң акыркы бетинде уланып келтат. Ошол Кудайдын сүйгөн пенделери, Рахмандын пенделери, алар Аллах менен биргеликте башка жалган кудайларга ибадат кылышпайт. Ва ла яктулуна нафсаллати харрамаллаху илля бил хак. Кудай Таала арам кылып койгон жанды өлтүрбөйт, акыйкатсыз өлтүрбөйт. Ва ла язнун, зына кылышпайт. Ва ма яфалу залик. Ал эми ким бул күнөөлөрдү кылса, кайсы күнөө? Ширк кылды. Же болбосо экинчиси ширктен кийин кайсын айтты? Жан кыйуу. Үчүнчүсү зына кылуу. Демек, бул күнөөнүн даражасынан кабар берип атат да, эң чоң күнөө ширк болуп атат. Андан кийинки эле оор күнөө киши өлтүрүү болуп атат. Андан кийинки эле оор күнөө бул зына болуп атат. Ким ушул күнөөлөр, алар ушундай кылды, бул күнөөлөрдү кылбайт дейт Аллахтын, Рахмандын, ибаду Рахман деп башталат аят. Рахмандын пенделерди. Ома яфали залика, ким бул күнөөлөрдү кыла турган болсо, ялqa асама, Кудай Таалага өтө чоң күнөөкөр болуп жолугат. Юдаф лахул азабу яумал кыямати, кыямат күнү анын азабы эселенип көбөйтүлөт. Ва яхлут фихи мухана, жана кор болгон абалда тозокто түбөлүктө калат деп айтылды да. Анан Алла Таала мээримдүүлүгүн караңыз. Илля бирок ман таба, ким жогорудагы чоң күнөөлөрдү кылып алды. Анан ал күнөөнү кылгандан кийин ал чын жүрөктөн өкүнүп ошол күнөөсүнө тоба кыла турган болсо, ва амана, иман келтире турган болсо, ва амила амалан солихан, жана солих амалдарды кыла турган болсо, фа улаика, анда булардын юбаддилуллаху сайятихим хасанат, бул жамандыктарын Кудайым жакшылыктарга алмаштырып салат. Ва кана Аллаху гафурur рахима, жана Аллах Таала өтө кечиримдүү жана ырайымдуу деген аят. Алмаштырып салат дегенин ошол Тафсир Жалалайында акыретте алмаштырат дейт. Жакында эле айтыш болгон имам Собуни өзүнүн Соффату Тафасир деген 3 томдук эмгегинде бул аятка берген тафсиринде ошол жамандыктарын жакшылыктарга алмаштырып салат дегени имам Муслимдин Сахих Муслиминен, анан Тирмизидин китебинен хадис алып келген экен. Ал хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: кыямат мен бир адам тозоктон эң акыркы чыга турган жана бейишке эң акыркы кире турган мусулманды билемин дейт. Тозоктон эң акыркы чыга турган, бейишке эң акыркы кире турган мусулманды билемин. Аны Кудайдын алдына алып келишет. Анан анын чоң күнөөлөрүн жашырып коет дагы, анан майда күнөөлөрүн бүт санап берет дейт. Сен баланчанчы күнү бул күнөөлөрдү кылгансың. Ооба. Бул күнү бол күнөөлөрдү кылгансың. Ооба, моюндайм. Ана эми Аллах Таала бул жамандыктарыңды жакшылыктарга алмаштырды дегенде, баягыны көргөндө, билгенде баягы пенде, а мен айтылбай алган тигил бул чоң күнөөлөрүм калып кетти го дейт. Анткени көрдү да, майда күнөөлөрү жакшылыктарга алмаштырылган. Анан ойлойт, чоң күнөөлөрүн дагы чоңураак сооптор алмаштырган. Ошол жерден аба пендечилик кылып, баягы жерден тызылдап кеткенде, мен дагы башка күнөөлөрүм калып кетти го деп пайгамбар ушул хадисти айтып, ушундай күлгөн дейт. Күлгөндө пайгамбарыбыздын азот иштери дагы көрүнүп калган дейт да. Бирок тозоктон акыркы чыккан адам ал канча убакыттан кийин чыгат, аны бир Кудай билет да. Тозокко өзү Кудайым бир малганга дагы жол бербесин, андан бизди сактасын. Ал оңой нерсе эмес да. Анан бул аятта айтып атат Мухаммад Сайт Рамазан Бути, мына Алла Тааланын Курандагы аяттарды тафсирлөөнүн усулу ушундай: кээ бир аяттарды аам кылып алып келет, жалпыга тиешелүү кылып алып келет. Анан жалпыга тиешелүү бойдон тура берет, арасынан кээ бирөөсүн исключение кылат да. Мына бул деп. Мисалы, согуш мезгилинде
пайгамбарыбызга душмандар менен согушканда мушриктерди өлтүргүн деген согуш талаасындачы. Бирок кайра артынан текст келет дагы ошол эле жалпы өкүм согуш талаасында жалпыга кеткени менен бирок арасынан эмне өзүнүн ибадатканасында эч кимге зыянын тийбей ибадат кылып аткан кечилдерди синагогаларында, чиркөөлөрүндө ибадат кылып аткандарды өлтүрбө, картайып калган абышка кемпирлерди өлтүрбө, жаш балдарды өлтүрбө, аялдарды өлтүрбө, оорукчандарды өлтүрбө деги эле согушка, мусулмандарга бир душмандык кылууга аралашуусу, соучастиеси жокторду өлтүрбөй деп ушинтип исключениялар келет да. Же болбосо ансарындай аятта экинчи сүннөт ушул болчу да. Кудай тааланын экинчи сүннөтү ким кандай жамандык кылса, ал сөзсүз түрдө жазаланат деп айтылган да. Ага аяттан да далил алып келген да. Лейса би аманикум вала би амани ахлил китаб. Эй мусулмандар, силердин каалооңор болбойт жана китеп ээлеринде каалоолор болбойт. Ал каалоо эмне? Кылган күнөөлөрүбүз үчүн кыямат күнү жазаланбасак деген каалоо да. Кылган күнөөлөрүм, кылыктарым ушу билинбей келип калып кетсе депчи. Ким эле болбосун жамандык кылдыбы, ал үчүн жазаланат дегенде ким эле болсун деген бул жалпыга карайт дегенбиз. Эч кимге исключение жок. Күнөө кылдыңбы ошого жазаланасың деп айтылган. Бул Кудайдын бир сүннөтү да. Аны айтып келгенбиз. Сахабаларга өтө оор тийген, кичине кайталоо болуп кетсин. Жаңы аят түшкөндө я Расулалла андай иш бүттүбү, кантебиз, кантип кутулабыз? Ар бир кылган күнөөгө эле жазаланып олтурсак дегенде пайгамбарыбыз сахабалардын башында турган Абу Бакырды тынчтандырып, Гофараллаху лаки я Абу Бакр, Абу Бакр, сени Кудайым кечирсин. Сен эмне чарчабайсыңбы? Сен эмне кайгырбайсыңбы? Карызга батпайсыңбы? Оорубайсыңбы? Деги эле сага негатив жетпейби жашоодо? Я Расулалла болот мунун баары дегенде, мына ошол Куранда айтылган жаза, ошонун баардыгы жаза. А түгүл силердин денеңерге кирген тикенек дагы ошол күнөөңөргө жаза катары Кудайым күнөөңөрдү кечирет деп айтып өткөнбүз. Анан ошол ман деген жалпыга тиешелүү болгон сөздү, аятты Кудай Таала кайра артынан башка аяттарды алып келип исключение кылат да, орусча айтканда истисна деп коет. Сөзсүз жазаланат дегенде Кудай Таала исключение кылат. Эгерде кимде ким тоба кыла турган болсо, иман келтирип, амалын жакшырта турган болсо, Кудайым аны жазалабай деле коет. А түгүл кечирип, жамандыктарын жакшылыкка алмаштырып салат деп исключение кылып жатат. Ошондой эле дагы бирөө астагиду билла ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Силерге жеткен жашоодогу мусибаттар, жаманчылыктар, мусибат дегенде баардыгы түшүнүктүү да. Жанга келген, малга келген, ден соолукка келген, үй бүлөгө келген, моралдык, материалдык, руханий баардык мунун баардыгы мусибат болуп эсептелет. Ошол силерге жеткен ар бир мусибат, кайгы, проблема, кыйынчылык фабима касабат айдикум, өзүңөрдүн колуңар менен кылган күнөөңөрдүн кесепетинен келет деп. Бул аяттын жарымы эмнени? Биринчи жанагы ким эле жамандык кылса ал жазаланат деген сүннөттү бекемдеп жатат. Анын аяттын уландысында ояфан кафир, бирок ошондо дагы Аллах көп күнөөлөрдү кечирип коет дейт. Пенденин жашоосундагы көптөгөн күнөөлөрүн Кудайым ага жаза бербей дагы кечирип коюп атат. Силерге жетип аткан мусибат, силердин кылып аткан күнөөңөргө келип аткан толук жаза эмес. Какой-то бир бөлүкчөлөрүнө кылган келген жаза деп атат да. Демек, бирок бул жерде аят эмне кылат? Кудай Таала кээ бир пенделердин күнөөлөрүн дүйнөдө дагы жаза бербестен, ахиретте дагы жаза бербестен кечирип кое берет экен, тообаны шарттабастан туруп. Бул жерде тообаны шарттаган жок, муътазилаларга каршы. Анткени муътазилалардын пикиринде тооба кылбайын Кудайым эч качан кечирбейт. Ар бир күнөөгө тооба шарт дейт да. Муътазилаларга каршы дейт. Муътазилалар мына бул аяттан кайдыгер калган дейт. Ва яфуан касир. Алла Таала көп күнөөлөр дагы бир канча күнөөлөрүңөрдү жазалабай кечирип коет. Жос экинчи аят инналлаха ла ягфиру юшрака бихи. Чынында Аллах ага шерик келтиргендерди кечирбейт. Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Ширктен башкасын кимге кааласа кечирип коем деп атат Кудай Таала. Демек, муътазилага каршы Кудайым кааласа пенденин тообасы жок деле кээ бир күнөөлөрдү Кудайым кечирип коет. Кечирип койсо бул мүмкүн нерсе экен. Эми бул жерден сен сага бир азгырык келип, туура эмес тафсирлеп, же туура эмес мынабу экөөнү ордун алмаштырып алба дейт. Мисалы, ва яфан касир, Алла Таала көп бир канча күнөөлөрүңөрдү да кечирип коет.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ширктен башка кимдин кайсы күнөөсүн кылса Кудайым кечирип коет деген бул жалпыга карайт деп түшүнүп албагын дейт. Бул жалпыга карабайт дейт. Бул кээ бирөөнө гана болгон исключение дейт. Сен жанакы Курандагы башында айтылган сүннөттүн астында турасың дейт. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Ким жамандык кылды, күнөө кылды, жазаланат деген Кудайдын сүннөтүнүн алдында кирген турганың турасың дейт. Ал жерден Кудайым сен исключение кылып, сен ал элек дейт. Ал мына исключениясы Алла Таала кимдин кааласа күнөөсүн кечирип коет дегенде ошол өзгөчөлөөгө же исключенияга, эстисинага сен киресиңби, кирбейсиңби бул белгисиз дейт да. Жанакынын астында турганың белгилүү. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Ким жамандык кылса жазаланат, жазасын тартат дегендин алдында турганың бул белгилүү. Ал сүннөт. Кудайым исключение кылып, кээ бирөөнүн күнөөсүн кечирип коет дегенде ошол кээ бирөөгө сен киресиңби, кирбейсиңби бул белгисиз дейт. Андыктан сен ошол кээ бирөөнүн арасында турган менмин деп албагын дейт да. Кандай болоңдо дагы тообага жүгүр, истигфарга жүгүр деп атат. Демек бул сүннөт аягына деле чыгып калды. Аягында кээ бир адамдарга мындай бир суроо келип калышы мүмкүн. Биздин жан дүйнөбүздөгү шахваттын жалыны барго, бизди көп учурларда азгыруу менен арам жолдорго азгырат. Мына бул дагы Кудайдан келген бир суноо катары биздин бир кылып койгон күнөөбүз үчүн же тообасын кылбай койгон бир жамандыктарыбыз үчүн жаза катары келген болсо керек деп кээ бир адамдар сурашат дейт. Yani men ар бир адамда жамандыкка болгон каалоосу бар да, бир күнөө ишке болгон каалоосу бар. Ошол каалоом меники, демек ушул каалоо турат, демек бул менин күнөөм үчүн жаза катары берилген каалоо. Же бир тооба кылбаган бир жамандык үчүн берилген жаза деп сурашат дейт. Жообу дейт. Инсанга ошол жаныбардык сезимдер берилген дейт. Мындай кумар каалоосун кандыруу дегендейчи. Бул ал сезимдердин сенде болгондугу Кудайым сени жазалап аткандын көрүнүшү эмес, жана сен туура эмес, ошото кыйшак адам экенсиң дегенге дагы далил эмес. Жана ошондой эле мындай каалоо сенде болбош керек болчу, бул каалоо сенде бар, значит сен не тосуң дегенге дагы бул жатпайт дейт да. Бул сезимдер Кудай Таала инсандын фытыратына койгон сезимдин бир бөлүкчөсү дейт. Бир туура эмес бир кумардын каалоосун каалашчы. Эми инсанга Кудай Таала бул сезимди эмнеге берип койду? Кумар, курсак каалоосу бар, көп каалоолор бар да. Ошол каалоолорду, шахвани кумар каалоолорду эмнеге берип койду? Кудайдын өзүнүн адамдын акылын айран таң кылган ушундай бир даанышмандуулугу бар. Эми Кудайым бул сезимди Кудайым берип атса, Кудайдын даанышмандуулугуна тиешелүү болгон нерсе кантип жамандык менен жана адашуу менен сыпатталсын дейт. Сенде ушундай бир нафсани каалоолор болуп атат. Эми адам жакшы тамакты каалайт, аял затын каалайт, эркек кишини каалайт, айым каалоолор болот да. Бул эмне болуп калды, я ушу Кудайдын каргышына калган адаммынбы? Бул өзү туура эмес го, мен эмнеге бул каалоолорду каалап атам дегениң бул жамандыктын жана адашуунун белгиси эмес дейт. Кудайым ошол сезимди сага салып атат. Демек Кудайдын муну салышта бир өзүнүн чоң бир даанышмандуулугу бар. Канчалаган жаштар мага келип, ошол шахват каалоолорунан келген кайгыга мага даттанышты дейт да. Шахват каалоолорунан келген кайгыга. Яни кайгырат да, устазга келип, устаз көзүмдү сактай албай атам депчи, мына шахватынан улам кайгыга батып атат да. Устаз намазын тутуп деп окуй албай атам, жүрөгүмдү көрө албастык жаман сезимдерден башкара албай атам деп, ошондой шахват каалоолорунан күрөшүүдөн келген кайгы капасына мага канчалаган жаш балдар даттанып келди дейт. Түгүл Бадиу Заман Саид Нурси рахимахулло деле өзүнүн китебинде баягы иман жана куфур таразасы деген китебинде мага бечара жаш балдар даттанып келди дейт. Акыр замандын фитнасынан өзүбүздү коргой албай атабыз. Мындай чыксаң эле жайнап жатат. Анан
ошолорго берген бир эмеси бар да, кеңешмеси бар да. Анан түгүл алардын зээндерине ушундай ойлор келет экен баягы жаш балдарга. Менде мындай кумаркалуулар болуп атат, демек Кудайым мага таарынган. Кудайым мени рахматынан айдаган, Кудайым мени жаман көргөн. Ошондуктан менин каалоомо таштап койду, мен каалоомдун курмандыгы болуп жүрөмүн деп, значит мен Кудай жактырбаган пенде экенмин деп ушундай бир туура эмес подсознанияга түшүп калган жаштар келди. Мен аларга канча узун баяндарды кылдым. Анан айттым дейт. Бул ошол Аллах Таала адам классын периштелердин классынан өзгөчөлөп атпайбы? Мисалы акыйдада көбүнчө алымдар, момун мусулмандар периштелерден артыгыраак дейт да. Анткени периштелерде кумаркалоо деген жок. Алар как грубо айтканда робот сыяктуу да, мындай кумаркалоо деген жок. Сенде ошол кумар каалоо сага бир Кудайым налог сыяктуу, салык сыяктуу кылып койгон. Ошол салыкты төлөп, машакатын тартып, анан ийгиликке жетет го, салыкты төлөп, ошол ачуулуктун үстүнөн өтүп, анан магазинде соодаңды кыласың, бизнесиңди жүргүзөсүң. Ансыз жүрбөйт да бизнесиң. Анысы кандай ошол кумаркалоо деген бир салыкты салып койгон, анын жалындаган кумары менен күрөшүп, өкүнүп, кайга батып, анан ошол тепкичти басып өтүп, анан сен периштелерден артык болуп атпайсыңбы дейт да. Инсан сыддыктардын даражасына, шейттердин, улуулардын даражасына кантип жеткен? Ошол жалындаган кумаркалоосуна күрөшүп, ошол күрөшүүдөн кайгы капа, убайым тартып атып, сабырдуулук көргөзүп атканы жетип атпайбы? Көптөгөн олуялардын, улуу заттардын өмүр баянын карасаң, бүт баары даттанган го, нафсилери менен болгон күрөшүүдө даттанган, убайым тарткан. Ошол себеп болуп анан сен сыддыктардын, улуулардын даражасына жетип жатпайсың дейт. Эми Кудайым ошол сабырдууларга сыйлыктары эсепсиз берилет деген. Иннама юаффа собирун ужурухум бигойри хисаб. Сабырдууларга гана сыйлыктары эсепсиз берилет деп жатат. Ошол сабырдууларга берилген сыйлык кантип берилет эле? Эгерде аларды күнөөгө тарткан кумаркалоосу болбогондо, жана ошол кумаркалоо менен каршы күрөшүп, убайым тартпаганда, анда бул сабырдуулукка жетет беле дейт да. Ошол күнөөсүн кумаркалоо болгон күнөөгө болгон кумаркалоосун алар кандырса болот эле, ошол күнөөнүн таттуулугун тартып. Бирок анын таттуулугун тартпай, тескерисинче сабырдуулуктун ачуусун жутуп, анан Кудай Тааланын ыраазычылыгына жеткендер дейт да. Демек бул жаныбардык сезим адамдардын нафсилеринде ар кандай деңгээлде болот. Бирөөндө кумаркалоосу көбүрөөк болот, бирөөнүкү азыраак болот, деңгээл менен кетет да. Бул жалпылап айтканда бир күнөөлөр үчүн берилген жаза эмес. Бул бизге бир салынган топурак дейт. Күнөөгө болгон каалоо бул бизге жан дүйнөбүзгө ээлген топурак. Ошол топуракта анан Кудай Таалага жакындата турган анан жихад амалдары ишке ашат дейт да. Эгерде ушул жаныбардык каалоо сезимдер болгондо, анда адамдын тазалыкта, пакизалыкта, динде туруктуу болуусуна эч кандай барк болбойт эле, нарк болбойт эле. Периштеңден айырмаң жок болуп атпайбы анткени? Периштелер бир кылы кыйшайып, бир кадамда кыйшайып тура эмес күнөөгө батып калбайт. Анткени аларга Кудайым нафси деген салган эмес. Аларда жамандыкка өндөгөн нафси жок, муктаждык жок, бир жубайга, байлыкка деген, шайтанга жол жок аларга келгенгечи. Демек, сенин исламда ошол жүргөнүңө, тазалыкта жүргөнүңө, арулукта жүргөнүңө, исламда туруктуулукту карманып жүргөнүңө эч бир баа, нарк болмок эмес, эгерде бул кумаркалоо деген сезим бизде болбогондо дейт. Ошондуктан ислам шариятынын уламаларынын каймактары мусулманды ушул нерседен эскерткен. О жараткан Аллах, менин жан дүйнөмдөгү нафси каалоолорумду алып салчы. Мен каалабайынчы, о Кудай, ушул күнөөгө болгон каалоону, байлыкка болгон каалоону, аялга болгон каалоону алып салчы буягыман
деп дуа кылуусу бул туура эмес, антип дуа кылбагыла деп эскерткен дейт да. Анткени себеби бул мынтип айтуусу менен о Кудай, бул сүннөттү сен салгансың, мындай каалоо, мындай сезимди жакка сен салгансың, ошону эмнеге салдың эле? Мага жаккан жок болсо алган, ошону алып эле салчы дегенге тете болуп калат дейт да. Болбосо Аллах Таала периштелердин алдында пенделерине сыймыктанат, пенделери менен. Карагылачы менин периштелерим депчи, менин пенделерим ушундай деп хадистерде толтура келет го. Ошол эмнеге? Ошол пенделин күнөөдөн тосулуп сабырдуулукту көргөзгөндүгү үчүн, нафсиси менен күрөшкөндүгү үчүн болуп жатат да. Мусулмандан талап кылынган нерсе анда кандай? Антип дуа кылбаш керек болсо, антип дуа кылыш керек десе, о Кудай, мен нафсимди ислам шариятынын тизгини менен жүгөндөгөнгө жана Кудай Тааланын чектерине келгенде тормузду басып токтогонго мага күч кубат бер деп дуа кылыш керек дейт. Кутулайын о Кудай. Ошондо мени кутулт, же болбосо түп тамыры менен ошол каалоону менден алып сал эмес. Нафси каалоомду исламдын тизгини менен тизгиндегенге жана кызылга келгенде тормузду басып токтогонго мага жардам бер деп дуа кылыш керек дейт да. Анан дагы жанакы жаштар даттанып келген сезим менен исламдан кыйшайып, туруктуулукта жүрө албай, ары бери кыйшайып жүргөндөрдө эмес, ал сезимди Кудайым бардыгына берген дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Астагфиру билlah. Зуйна линнас хуббу шахавати минан нисаи вал банина вал қанатирил муқантарати миназ захаби вал фиддати вал хайлил мусаввамати вал ан'ами вал харс залика матаул хайяти дуния валлаху инда хуснул мааб. Адамдарга, жалпы адамзатка хуббу шахават, шахваттуу бир сүйүү зыйнатталды дейт. Жөн эле сүйүү эмес, шахват менен болгон, страсть, хумар менен болгон сүйүү адамзатка зыйнатталды, кооздолунду. Ал шахваттуу болгон сүйүү эмне? Минан ниса, аялдарга, бала чакага, жана алтын күмүштөргө, асыл тукум жылкыларга, төрт түлүк малга, эгин тегиндерге болгон сүйүү салынды дейт адамзаттын жан дүйнөсүнө, нафсисине. Бул дүйнөнүн убактылуу бир пайдаланып кала турган Кудайым берген нематтары. Ал эми Аллахтын алдында эң көркөм нерсе бар дейт да, бейиш бар дейт. Демек, Аллах Тааланын ушундай адамдын акылын айран таң кылган даанышмандуулугу бар. Инсанга бул айбандык, жаныбардык сезимдин жүгүн жүктөп коюусунда. Анан да Алла Таала инсанды бул дүйнөдө себептердин ааламына койгон. Себептердин ааламына коюп бизге ачкалыкты сездирген. Эмне себептен? Өзүбүздүн ден соолугубузду, жашообузду сакташ үчүн. Анан ошол ачкалыгыбыздын муктаждыгын баса турган ага ылайыктуу тамак ашты Кудайым берип койгон. Бизге чаңкоону сездирген, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүбүз үчүн жана ошол чаңкообузду баса турган суусундуктун түрлөрүн жаратып койгон. Ошондой эле эркекти аялга, аялды эркекке муктаж кылып койгон жана муктаж экендигин сездирген бир каалоо берип койгон. Натыйжада адамзаттын нарк насли укум улануусу үчүн Кудай Таалага оп оңой болчу инсанды тамаксыз тогузуп коюш. Кудай Таалага өтө жеңил болчу суусуз эле чаңкоосун кандырып коюш. Кудай Таалага кеп эмес эле аял эркекти бири-бирине жуп кылып нике менен байлабастан туруп эле Кудайым атасыз энесиз эле мындай бир никесиз эле мындай бир адамзаттын нарк наслинин улануусуна Кудайым кудуреттүү болчу. Бирок Кудайым каалады ушундай бир себептер ааламында Кудай Тааланын даанышмандуулугу эмнени талап кылды? Себептер менен амал кылгын дегенди талап кылды. Анан ошого себептер менен амал кылыш үчүн ага Кудайым бизге каалоолорду берип койду. Анын үчүн ошол тамак болгон, суусундук болгон, аял киши болгон каалоону кошо берип койду. Болбосо амал кылбай коймокпуз да. Каалоо жок болсо аны менен мамиле кылбайт элек да. Анан бул себептер болсо инсан өзүнүн вазифаларын аткаруусуна жол болуп берет да. Анткени себеби мына ошол себептер менен амал кылууда шариаттын орнотуп койгон эрежесин
астында амал кылыш бул инсандын дүйнөдөгү вазифасы болот да. Инсандын дүйнөдөгү инсандык вазифасына кирет. Аны менен Кудай Таала инсанды бардык жан жаныбарлардан, бардык жандыктардан артык кылып койгон. Но ошол маселе, ошол себептерге каалоону берди. Ошол каалоонун негизинде ал себептер менен иш алып барабыз. Кудай Тааланын шариятынын чегинде. Ошону менен биз аны сыналабыз да. Бирок ал себептер менен иш алып баруу шариаттын чек арасынан алыс түрдө боло турган болсо, макталынган инсандык максаттардан алыс боло турган болсо, анда бул айбандык, жеңил ойлуулук болуп калат дагы. Айбандык, пас айбандык жана жеңил ойлуулук бул Кудай Таала бизге салган сезимдин сыфаты эмес дейт. Эми Кудайым мага салган турбайбы ошол сезимди? Ошол сезим менен мен ушундай бир жеңил ойлуулукка барып жатамын да. Ошол Кудай Таала мага салган сезим менен айбандык ишти кылып атамын да деп сен айта ала тургандай, бул сезимдин, бул айбандык жана жеңил ойлуулук Кудай салган сезимдин сыпаты эмес дейт. Бул wasfun li su'i ta'amuli biha, бул сен аны менен терс, туура эмес амал кылууңдун сыпаты дейт. Мына акыйкат менен батылдын, жакшы менен жамандын ажырымы ушул жерде дейт. Маселе ошол сезим каалоонун сенде барлыгында эмес, ал сезимдин барлыгы жаман эмес. Ошол сезимди туура эмес колдонуу жаман. Демек, ошол туура эмес колдонулган нерсени өзүңдүн туура эмес тасарруфуңа, колдонууңа бер, каалоого бербе. Мына каалоо менен ошого алып барды да дебе. Ошол каалоону туура эмес колдонгон сенде айып деп атат да. Ошону менен экинчи сүннөт аягына чыкты. Натыйжалай келгенде, демек, ким эле жамандык кылса, Кудайым ага жазасын берет экен, экинчи сүннөт. Бирок ал жаза ыймандууларга дүйнөдө майда чүйдө оору, сурко, мал байлыкка келген кризис жана башка нерселер менен ушундай өңүттө болот экен. Пайгамбардын түшүндүрүүсү аркылуу болбосо Кудай сактасын кыямат күнгө калып кетсе, анда ал чатагыраак болот. Кудай Таала дагы аятта бул законду кээ бирин исключение кылып, кээ бирөсүн Кудайым күнөөсүн кечирип коет экен. Не дүйнөдө жазалабай, не ахиретте жазалабай. Же болбосо кечирип коет экен адамдын тооба кылуусу менен, мындан ары жакшы образдуу жашоо кылуусу менен. Бирок ошол Кудайым ошол жазалабай тургандардын катарында болобузбу, болбойбузбу, жазалабай турган, күнөөбүздү кечирип кое тургандар катарында болобузбу, буга мындай бир ишенич болбойт. Анткени гарантия жок. Ошондуктан ар дайым биз эмне тообага шашылышыбыз керек. Жанагы аятта айткандай, тооба кылбай туруп эле кээ бирөөнү кечирип коем деп атпайбы? Ошолордун катарында болобуз, бул өтө белгисиз нерсе. Ошондуктан сөзсүз түрдө тообага, кечиримге шашылышыбыз керек. Үчүнчү сүннөт мыйзам бул тордухал мустакбирин ан сахати магфиротиги. Кудай Таала текеберлерди өзүнүн мээриминен кубалап салат экен. Өзүнүн кечириминен кубалап салат экен. Бул Кудайдын пенделерин орноткон үчүнчү сүннөт мыйзам экен. Бул жерде текеберден максат Кудай Таалага болгон кулчулугун чаңган. Кудай Тааланын мүлкү экендигин чаңган. Ал Кудай Таалага кул болуунун маанисинен мурдун текеберленет. Жакпайт да Кудайга кул болсага, жакпайт. Бул анткени себеби өзүнүн эгемендүүлүгүнө толук ээ болом деп, ээ болууну каалайт. Жана жашоомдо ал анын идеологиясы мондай да, эгемендүүлүгүмө мен өзүм ээмин, эркиндигиме мен өзүм ээмин, жана аны кандай кааласам мен ошондой иштетемин. Сен менин жашоомду эч нерсе менен чектебе. Бул болот, бул болбойт, бул жакшы, бул жаман чектебе. Бул менин жашоом. Аны мен каалагандай жашайм. Демократия дегендейчи. Анан Аллах Таалага күнөө кыла берет. Күнөө нерселерди кыла берет. Кайсыл стимул менен?
Bidafi'in min tabririhi lil ma'siyati. Ey men таптазамын. Мен апа-пақаймын. Мен таптазамын. Деген bir дава менен күнөө кылат. Мал истиханат бима ясмаху. Ай, бул болбойт, бул тура эмес, кой чагыңды деп коет. Ау яблуху минахи шарианха, же шариаттан бул тыйылган, бул болбойт десе, же эскертсе, истихан койчу, бул болбогон нерсеңди айтпачы деп коет дейт. Анан адам күнөөнү эки нерсе менен кылат дейт. Күнөөнү кылганга эки нерсе түртөт дейт. Биринчиси же анын алсыздыгы түртөт дейт. Аны инсанды Кудайым алсыздык менен сынап койгон да, баягы шахвани каалоо сезимдери ага үстөм келип, жогоруда айтып өткөндөй. Анан ошол кумар каалоолоруна ээ чыга албай, кайраты аз, сила волясы аз болгондуктан, анын кумар каалоосу, айбандык сезими ошону күнөө кылууга жетилеп кетет дагы. Анан ал бул сезимине жооп берип, күнөөнү кылгандыгы ката экендигин түшүнөт жана моюндайт. Ооба, бул күнөө болчу, мен кылбашым керек болчу, бирок мен ит болдум, куш болдум, кылып алдым, Кудай алдында күнөөкөр болдум дейт. Ушундай үмүттө адам күнөө кылат дейт. Экинчиси мындай үмүттө кылат дейт да. Дафил i'tidad bizat wal istighfar bi amrillah. Бул Кудай Тааланын буйругун жеңил санайт. Койчу. Ва тахайял аннаху хуррун, өзүн хурмун, эркинмин деп кыялданат. Ямлика яфара ма яша, мен каалаганды кыла алам, койчу. Мен эркинмин де, мен каалаганды кылам да деп кыялданат. Эгерде бир күнөөнү кыла турган болсо, кайсыл гана түрүн кылбасын, кайсыл стимул менен кылат, бул менин акым, бул менин денем, бул менин жашоом, бул менин өзүм ээми, мен кандай кааласам ошондой кыламын деген уран менен кылат дейт. Натыйжада бул кандай адам? Өзүнүн Кудай Тааланын кулу экендигинен пардаланган адам. Кудай Тааланын мүлкү экендигин билгиси келбеген адам, натыйжада Кудай Таалага болгон кулчулукту чаңган адам дейт. Мына ошол текеберлик, Кудайга болгон текеберлик деген ушул да. Ушундай үмүттө Кудайга текеберлик кылгандарды Кудайым кечириминен, мээриминен кубалап салат экен. Бул Кудайдын үчүнчү сүннөт мыйзамы экен да. Ал эми алсыздыктын түртмөсү менен кылган күнөө болсо, бул инсан юана мин, адатта инсан андан өкүнөт экен. Бүгүн багымдатка тура албай калдым деп кыжалат болот. Баланча мен урушуп кетсе бир аз кыжалат болот. Айтор дей койчу, кайсы эле күнөөнү кылса, баягы эмоция калтырып, ачуу калтырып, пендечилик кылып, жанакы каалоолордон улам кылып алат, бирок юана андан кыжалат болот аягындачы. Көбүнчө мындай үмүттө күнөөлөр натыйжасы бар, Алланын кечиримин такалат дейт. Бул тура Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Айткын, эй менин пенделерим, өз жандарына зулум кылган. Ла тaqnatu min rahmatillah. Аллах Тааланын мээриминен үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инна Аллаха ягфиру зунуба жамиа. Чындыгында Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Инна хувал гафуру рахим. Ал чындыгында өтө кечиримдүү жана ырайымдуу. Ал эми иблис менен болгон мамиледе кандай болду? Кудай Таалага текеберлик кылды. Аллах Таала аны өз мээриминен, рахматынан айдады. Ал адамга текеберлик кылды, Аллахка текеберлик кылды. Ала түгүл Кудай Таала менен каяша айтышып, мен сени пенделериңди адаштырамын, аларды шүгүр келтирүүчүлөрдүн катарында таппайсың деп Кудайга вызов таштады. Астайыз билла. Ошондо Кудай Таала эмне деп жооп берди периштелерге, иблиске? Иблис деген бул жиндердин атасы, шайтан. Инна ибади лейса лака алейхим султан илля ман иттабака минал гавин. Хижр сүрөсү. Ошон иблис айтат да, мен сенин пенделериңди адаштырамын, аларды сен шүгүр келтирүүчүлөрдүн катарында таппайсың дегенде Алла Таала жооп берип атат. Чындыгында менин пенделериме сенин султанатың жок дейт. Инна ибади, чындыгында менин пенделерим, лейса лак алейхим султан, алардын үстүнөн сенин султандыгың, башкаруучулугуң, чоңдугуң жок дейт. Аларга сенин бийлигиң, султаның, азгырың өтпөйт дейт. Илля ман иттабака минал гавин. Сени ээрчиген адашкандарга гана сенин салтанатың өтпөсө, менин пенделериме сенин салтанатың өтпөйт дейт.
Эми ушул жерде Кудай Тааланы менин пенделерим деген экинчи аяттагы пенделер менен биринчи аяттагы айткын эй менин өз жанына зулумдук кылган пенделерим дегендеги эки пенделер булар бир сыпатка ээ болгон пенделер да. Булар кимдер? Булар күнөөнү кылганда жанакы биринчи өңүттө кылган пенделер. Бул аятта айтылган пенделер такыр күнөө кылбаган пайгамбар жана элчилер эмес дейт. Албетте алар сап башында турат. Бирок ошол пенделер дагы күнөө кылган пенделер. Бирок кайсы өңүттөн, жанагы биринчи өңүттөн күнөөнү кылып алат, алсыздык менен кылып алат. Нафсисине жеңилип калат, шайтанга жеңилип калат, кайраты, сыйлоо боласы жетпей калат, өкүнөт артынанчы. Ошол пенделер дейт. Анан дагы бул пенделердин ошол Кудай Таалага болгон ойгок сезими, мен Кудай Тааланын пендесимин, Кудайым менин улуу Раббим деген сезими ойгок болгон болсо, ошондой сезими буларды ар дайым кандай гана күнөө болбосун өкүнүүгө жана тообага алып барат дейт. Чоң күнөөлөрдү кылып алган сайын кичинекей күнөө болот. Анан шайтандын мээнети текке кетет дейт. Күйбөгөн жери күл болот дейт. Ага көптөн хадистер бар. Мисалы Арафат күнүндө шайтан болуп көрбөгөндөй чаңырып, бетин тытып, чачын жулуп, ушундай бир кыйналат дейт, хор болот дейт. Анткени Кудай Таала Арафат күнү пенделердин буга чейинки күнөөлөрүн эледен төрөлгөндөй кечирип салат экен да. Ошондо баягы жерден шайтандын эмгеги текке кетет экен да. Шайтандын эмгегин текке кетирген нерсе эмне болду? Ошол пенделердин о Кудай, мен сенин как-никак мен сенин кулуңмун, алсыз кулуңмун. Мен сага күнөө кылып алдым, кечир мени. Акмак болдум, ит болдум. Ошол күнөөнү мен сага текеберленип кылганым жок. Ошол сыйлап элем жетпей калды. Шайтанга азгырбайдым, алдырбайдым деген өңүттө кылган, тооба кылат, өкүнөт. Мына ошол сезими шайтан эмгегин текке кетирип атат да. Экинчи тайпадагы текеберлердин күнөөсү мындай өңүттө болбой атпайбы? Алар күнөөнү күлүп кылып атпайбы? Күнөө кылып атканда, бу арам десең, ооба мен ит болдум, уш болдум, ушуну ичпеш керек эле, ушу арак. Бирок дебейт да, барчары, бул менин жашоом, каалагандай жашайм, сен эмне мени чектейсиң деп кайра сени беттен ала тургандай тариздей кылгандар да. Анан да күнөө дейт. Кудай Таалага текеберлик кылып анан кылган күнөө дейт. Бул Кудай Тааланын ачуусун алып келет, Кудай Тааланын каарын алып келет дейт. Ошол Кудайдын каарын алып келген ал күнөөнүн өзү эмес дейт. Арак эмес, зына эмес, дагы дей койчу күнөөнүн түрү көп да. Ошол күнөөнүн өзү эмес дейт, Алланын каарын жана анын ачуусун алып келген. Эмне десе, ошол адамдагы даава кылган текеберлик дейт. Ошол күнөөнү жеңил санап, койчу бул күнөөнү, мен эркинмин, мен өзүм каалагандай жашайм деген пенденин ошол сезими дейт. Ошол дейт Кудайдын каарына ачуусун алып келген дейт. Буга эң чоң далил мына Кур'ан-ы Каримде Айза билет. Инналлазина каззабу би аятина. Чындыгында биздин аяттарды жалганга чыгаргандар, вастакбару анха жана ага текеберлик кылгандар, ла туфаттаху лахум абвабус самаи. Аларга асмандын эшиктери ачылбайт. Ва ядхулунал жанна. Алар бейишке киришпейт. Хатта ележал жамали фи саммил хият. Ийненин жип саптаган көзү бар го. Ошол ийненин жип саптаган көзүнөн төө өтө албагандай аларында тозокко кирүүсү, бейишке кирүүсү мүмкүн эмес деп атат да. Ошондой эле астайзубилла саасрифу ан аяти аллазина ятакаббаруна фил ард бигойрил хак. Акыйкатсыз жер бетинде текеберлик кылгандарды өзүмдүн улуулугумду көргөзгөн аят белгилерден алыс кылып салам дейт. Кудайдын улуулугун көргөзгөн аят белгилерди көрө албайт да. Курандан айтып атсаң, жаратылыштан далил алып келип атсаң, карачы бул субханалла, күндү Кудайым кандай жаратып койгон деп күн менен Кудайды таанытып атсаң, жок, кандай алып келбе. Ятакаббарда филар жер бетинде акыйкатсыз, акысыз текеберлик кылгандарды өзүмдүн улуулугумду тааныткан аят белгилерден пардалап саламын дейт Кудай Таала. Ва ияро кулла аят, эгер алар Кудайдын улуулугун көргөзгөн ар бир аятты көргөн сайын ла юмину биха, алар ага ыйман келтиришпейт, ишенишпейт дейт. Ва ияро сабила рушди, эгерде тууралыктын жолун көрүшсө, ла яттахидугу сабила, аны туура жол катары ушуну карманышпайт. Ва ияро сабилал гой яттахидугу сабила, эгер адашуунун жолун көрүшсө, аны жол кылып карманып алышат дейт.
жолуктун парз экендиги тууралуу аяттан канча келсең дагы, хадистен канча далилдеп келсең дагы укпайт. Анан бир философ чыгып туруп, жолук салынбай да койсо болот, бир психолог чыгып туруп, бир аял чыгып туруп, жолук салынбай эле жакшынакай аял болсо болот, жолук салынып жүргөндөрдү эле көрүп атпаймынбы деп айтып койсо, ошонун сөзү чыгат да буга. Ошону карманат, ошону эстеп калат, ошону айтат, ошону козгойт. А буга чейин толтура аят айткансың, жолук тууралуу аяттан оң кулагынан кирип сол кулагынан чыккан. Бирок ошондой нерсени көрсө, адашууну көрсө, карманып алат дейт. Залика эмнеге мындай десе, би аннахум каззабу биятина, анткени алар биздин аяттарды жалганга чыгарган, ва кану анха гофилин, жана биздин аяттарыбызга кайдыгер караган дейт. Айчы Кудайдын деп коет да мындай. Ошондой эле Алла Таала айтат: "Астайыз билла, ва аммаллазина станкафу вастакбару фаю'адзибухум азабан алима ва ла яджидун лахум мин дуниллахи валиян ва ла насира." Ал эми Кудайдын өкүмдөрүн жактырбагандар жана текеберлик кылгандар, аларды Кудайым ушундай жан сыздаткан азап менен азаптайт. Алар үчүн алар өздөрүнө Алладан өзгө не коргоочу, не жардамчы таба алышпайт дейт. Ошондой эле башка аятта: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати", мага кул болуудан текеберлик кылгандар, "Сайадхулуна жаханнама дахирин", тозокко өтө кичинекей болгон абалда, кор болгон, төмөн болгон абалда кирет дейт. "Ястакбируна ан ибадати", мага кулчулук кылуудан текеберленгендер дейт. Кулчулук дегенди айтканбыз биринчи сабакта. Кулчулук деген бул эмне десе, мен туруш турпатымда Кудайдын кулумун жана Кудайдын мүлкүмүн. Аны айтпасам деле билип атабыз. Мен тамак жегенде кантип сиңип атат, аны такыр ишим жок да. Туруш турпатымда Кудайдын кулу жана мүлкү экени маалым болгондой, бул мажбур түрдө болуп атат бул кулчулук. Эми ыктыярдуу түрдө Кудайга кул болуш жашооңдо бул ибадат деп айтылган да. Билгин текеберлик бул ошол күнөө, Алланын карына алып келген күнөөнү өзү эмес дейт. Ошол күнөөнү кылып аткандагы текеберлик, күнөөнү жеңил санап кылган текеберлик. Аллахтын каарын жана ачуусун алып келет. Аллах Таала иблисти бейиштен өзүнүн мээриминен, рахматынан айдады. Адамга сажда кылбай койгон действия, кыймыл аракет үчүн эмес, ошого түрткөн анын боягындагы сезим үчүн, жан дүйнөсү үчүн. Мен эмнеге адамга сажда кылышым керек? Ана хойрум минху, мен мындан жакшыраакмын. Холактани миннар, сен мени оттон жараттың. Ва холактаху мин тин, муну ылайдан жараттың деген анын ошол текеберлик сезими аны Аллахтын рахматынан айдады. Жанакы действияны өзү эмес, ошого алып барган тамыр ошол текеберлик сезим болуп атат да. Демек, бул дүйнөдөгү бардык текеберлер иблистин аскерлери, анын ээрчичилери, өздөрү билсин, билбесин, бардык текеберлер ошол иблистин аскерлери. Анан бул текеберлик эмнеге Кудай алдында чоң бир кылмыш катары каралып жатат? Бул чоң кылмыш катары каралып жаткандыгы өзүнүн кулчулугуна терс нерсе болуп жатат. Өзүнүн натурасына дал келбеген нерсенин карама каршысын бул даба кылып атат. Миң даба кыл, биз алсыздыгыбызда чек жок да. Бир микробко жеңилип калабыз. Муктаждыгыбызда чек жок. Дагы Бадиузаман Саид Нурси рахимахулла айтат: "Сенин алсыздыгыңда чек жок" дейт. Дүйнөдө биз санай албаган, сан жетпеген оорунун микробтору бар. Ошонун бир микроб эле бизге кирчи болсо, Кудайым биздин иммунитетти сактабай койсо, ага жеңип жатып беребиз. Дөбө болсоң да бир микробко жыгылып каласың. Душмандар тоолтура. Ошол ар бир микроб бизге душман. Кудайым сактап атат иммунитет аркылуу. Муктаждыгыбыздын дагы чеги жок дейт. Тамак, уйку, витамин, алсыздыгың чексиз дейт. Анан кантип текеберлик кылат деп. Текеберлик кылган адамдын мисалы дейт, бул лилипутка окшош дейт. Жакта айтып атат. Ал лилипут өзүнүн баягы жаман
адамга жакпаган өтө кичинекей бойлуу боюн ал эмне кылгысы келет дейт, бир дөөнүн кийимин кийип алып оюнда кетирем деп ойлойт. Ал дөөнүн кийимин кийгенде анын кийиминин 4төн 1 бөлүгү гана анын денесин жабат, 4төн 3 бөлүгү жердеги болгон мусордун баарын сүйрөп жүрө турган болуп калат дейт да. Ошол лилипуттун мен дөөнүн кийимин кийемин деп даба кылуусу бул кандай күлкүнү келтирерлик апендичилик болгондой, Кудай пенденин дагы текебелик даба кылып, мен өзүм билем жанагы каалагандай жашаймын, мага эчтекең айтпа, эркиндигимди чектебе деген жанагы лилипут сыяктуу дейт да. Анан да Кудай Таала өз затын кибрия менен сыпаттаган. Валахул кибрия фис самавати вал ард. Таравада окуп атпайсызбы? Кибрия депчи. Кудай Таала айтып атат астайзбилла. Асмандардагы жана жердеги кибрия, улуулук, бийиктик бул Аллахка гана таандык деп атат да. Кудай Таала өзүн бир да жерде мындай истикбар менен сыпаттаган эмес да. Анткени истикбар деген сөз бул мустакбир деген сөз мындай өзүңдө жок нерсени даба кылууну туюндурат да. Өзүңдө жок нерсеге аракет кылып өзүң жаның кыйнап, ошо өзүңдө жок нерсени өзүңгө таандык кылууга далбастанганга даллат кылат да. Истикбар деген бул ошол өзүңдө жок нерсе, өзүңдүн туруш турпатыңдан алсызсың, текеберликти өзүңө тартып келип, Кудай Таала гана таандык болгон улуулукту өзүңө такканга далбастанып жатасың да. Ошондуктан Кудай Таала өзүн кибрия деген, ага асмандагы жердеги улуулук ага таандык деген. Анткени текеберликке далбастан аракет кылгыдай Аллах Таала пенде эмес. Ошол пенделердин текеберликке далбастанып умтулуп аракет кылганы кудум эле жанагы лилипуттун бир дөөнүн кийимин кийем, аны менен өзүмдүн кемчилигимди жаап аламын дегендей эле бир апендичилик дейт да. Анан бул жерден бирөө мындай деп суроо бериши мүмкүн дейт. Бул текеберлерди биз дүйнөдө көрүп атпайбызбы? Жыргап жакшынакы эле бизден акылдуу, бизден кыйын жашап атат, ичкенин кара, жегенин кара, бул дүйнөдө биз татпаган жыргалчылыкты, биз татпаган материалдык рахатты көрүп жүрүшөт. Алланын рахматынан айдалган ал кандай? Сонун эле жашап атышпайбы деп суроо бериши мүмкүн дейт. Менин жообум дейт. Кудай Таала ошол текеберлерди өзүмдүн мээриммен кубалап саламын деген мыйзамы, ал деген аларга Кудайым материалдык байлык бербей коемун деген нерсе эмес дейт. Бул алардын жүрөктөрүнүн терезелерин Кудайым жаап салат экен. Жүрөктүн акыйкатты кабыл ала турган терезелерин жаап салат экен. Анан баягынын жүрөгү ушундай чегине жеткен катуу болуп калат экен. Алардын акылдарын ушундай Кудайым акыйкатты таануудан жана акыйкатты таанууга аракет кылуунун үстүндө иш алып баруудан дагы алардын акылдарын жаап коет экен. Натыйжада алар мындай бир дарстарга келип, угуп көрөйүнчү ушу эмне дейт экен деп бир хибар, ушул акыйкатты билген адам ушу менен бир ыймандашып беседа кылып көрөйүнчү, бир пикиримди иштеп, бир нейтралдуу түрдө пикиримди иштетип көрөйүнчү, может меники туура эместир деп ушундай бир ыйманга келип калууга себеп болгон диспуттарга, дебаттарга, сабактарга, дарстарга дагы келбейт дейт. Ошончолук Кудайым алардын акылдарын бууп коет дейт. Натыйжада алар өздөрүнүн ким экендигин билбей жүрө берет дейт. Мен киммин деген суроого жооп бере албай, мен деген Кудайдын кулумун, мен каяктан келдим, эмнеге келдим, каякка барам деп өзүнүн ким экендигин билбейт да. Өзүнүн ким экендигин билбегенден Кудай Тааланын ким экендигин билбейт да. Алардын алдында канчалаган далилдер жаркырап турса дагы, пенделерине жөнөткөн Кудай Тааланын жазалары, катастрофа, кыйынчылыктар канчалык болуп атса дагы, булардын акылдары андан эч кандай пайда ала албайт экен. Ошондуктан Алланын рахматынан айдалып калат дегени ушул жерде. Болбосо Кудайым аларга дүйнөдө мал байлык, бала чака, даража, иштерин ийгилик Кудайым бере берет дейт. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ва ияро кулла аятин. Ошол текеберлердин жазасы мындай экенин айтып атпайбы? Алардын жазасы ушул дейт да. Алар ар бир Алланын улуулугун көргөзгөн аятты көргөн сайын ла юминуна биха, ага ыйман келтиришпейт. Ва ияро сабила рушд. Туура жолду көрүшсө, ла яттахизу сабила, туура жол катары карманбайт. Ва ияро сабила гой, эгер адашуунун жолун көрүп калышса, яттахизу сабилана, аны жол кылып карманат.
Арак арам болбойт. Ал Уммул Хобайс жамандыктардын энеси деп какшап айтып аткан баяндарды укпайт, хадистерди укпайт. Бирок бирөө чыгып туруп, мен Куранды окудум. Арактын Алла Таала арам кылбаптыр. Болгону зыянына, пайдасына караганда зыяны көбүрөөк экен. Значит, пайдалары да бар экен деп бирөө айтып койсо, анын сөзү ага майдай жагат да. Аны яттахиду сабил, аны жол кылып карманат. Ада ушуну көрсө жол кылып карманат. Анан мындайды көрсө карманбайт. Ошондой растайзы билла. Ал андайларды мына Валид ибн Мугира. Бул Халиддин атасы. Халид ибн Валиддин атасы. Халид ибн Валид Сайфулло, Алланын кылычы. Бирок Кудай Таала караңыз, ар дайым жамандан жакшы, жамандан жаман төрөлөр кеткен. Жамандан жакшы төрөлөт экен, жакшыдан жаман болот экен дегендей. Алланын кылычы болгон Сайфуллонун атасы Валид ибн Мугира Куранда баяндалып кетти. Астайзу билла зарни ва ман халакты вахида. Мухаммад алейхиссалам, ал Валид ибн Мугираны мага ташта. Аны жазасын мен өзүм берем. Мен аны жалгыз жараткам. Yani мен аны бул дүйнөгө алып келген ал жап-жалгыз эле, эчтекеси жок эле. Ва жаату лаху малан мамдуд. Андан кийин мен ага толгон токой мал байлык бердим. Ва банина шухуд. Аны жандап жүргөн балдарды бердим. 10 эркек баласы болгон экен. Ва махатту лаху тамхида. Делегейин тегиз кылдым бул жашоодо. Материалдык жактан. Сумаят мағаназит. Анан да ал ишо дагы ага шүгүр кылбай дагы Кудайым аттырса экен деп үмүт кылат. Калла, эч качан андай эмес. Иннаху кана ли аятина анида. Ал биздин аяттарыбызга текебер көгөлө дейт. Саургы соғада менен тоз окуган. Далил Кудай Таала жакпаса эле Кудай мага материалдык байлык менен бербей койбойт деген сөз эмес. Бул дүйнө ушундай. Анын өзүнчө дагы мыйзамдары бар. Кээ бирөөгө истидроч катары берип коет. Истидроч дагы кийин айтат иншалла. Демек, бүгүнкү күндө ошол текеберлердин белгисин бул дүйнөдө көрөсүң дейт. Мисалы менин ошол илим жолунда жүргөн бир досум айтып берет дейт. Күндөрдүн бир күнүндө биздин башчыбыз чоң бир адамдын энеси кайтыш болуп калган экен. Энеси кайтыш болуп калганда баягы көңүл айтканы бардык дейт. Анан көңүл айтканы барганда адаттагыдай эле Куран окулуп баштады дейт. Ошондо баягы жанымдагы ошол универде сабак берген досу болгон экен. 2 мүнөткө жеткен жок, Куран тилават кылып баштаганда ордунан тур дагы менин кулагыма шуурап туруп, мына аят туккан сайын менин пикирлерим бузулуп бартат, ойлорум бузулуп бартат деп туруп баягы жерде таштап чыгып кетти дейт да. Мен ал адамды таныйм дейт Мухаммад Сайд Рамазан. Ал Дамаскта Юр академияда укуктан сабак берет дейт. Конституция мыйзам боюнча сабак берет дейт да. Бул адам кийин натыйжасы өтө жаман болду. Ушундай бир жаман ооруга туш болду дейт. Бала чакасын таштап кетти дейт. Аялдар таштап кетти дейт. Ушундай жалгыз калды дейт. Барар көрөр жок. Ушундай жалгыз кор болгон абалда өнөкөт оорусуна туш болуп, жалгыз жашоодо өлдү дейт да. Мына ошол неме да баягы натыйжасы кандай болду? Вала тамши фил арди мараха. Кудай дейт Куранда, жер бетинде текеберленип басып жүрбөгүн дейт. Лухман алейхиссалам уулуна айтып атат Куранда. Иннека лан тахрикал ардо. Сен анчалык жерди оюп жибере албайсың дейт. Валан таблугал жибала тула. Анан бийик болсоң тоолордон ашып кете албайсың дейт. Сөздүн натыйжасы дейт. Күнөө затында Алла Тааланын рахматынан алыстатууга, Алланын рахматынан кубалашка күнөө затында ага себеп эмес дейт. Өзгөчө ошол күнөө тескерисинче адамдын жүрөгүндө өкүнүүгө жана тообого алып бара турган болсо дейт. Анткени бул күнөөгө түрткөн себеп анын алсыздыгы болду дейт. Кумар каалоосуна, айбандык сезимдерине жеңилип калды дейт. Анан ага өкүнүүсү тескерисинче Кудай Таалага кайтууга алып барат, Кудай Таалага тооба кылууга алып барат дейт. Бирок инсанды Алланын рахматынан, Алланын мээриминен, кечириминен айдаган нерсе, анын себеби Кудай Тааланын буйруктарына текеберлик кылуу, Кудай Тааланын шариатын чануу, Кудай Тааланын шариатын жеңил саноо жана Кудай Таалага болгон кулчулугун билмексен болуш. Кудай Таала ар бир адам Кудайдын кулу экенин билет. Маселе ошол моюндашта. Бирөө аны моюндап, мусулман болуп, а бирөө аны билмексен гана болот экен. Билбей калбайт экен, билет экен. Болгону тажахул дейт, билмексен болот экен Кудайга болгон кулчулугун
Билгиси келбейт экен да, ошого билмексең боло берет экен. Демек бул жерде Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим, айткын, эй менин өз жандарына зулумдук кылган пенделерим, ла тахнату мин рахматилла, Аллахтын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, инналлаха ягфиру зунуба жамия, чындыгында Аллах бардык күнөөлөрдү кечирүүчү, иннал хувал гафуру рахим, чындыгында Алла өтө кечиримдүү жана ырайымдуу деген аят менен билинип жатат дейт. Бул күнөө бири-бирине карама каршы келбейт дейт да. Мына аятта ошол күнөө кылган пенделердин эле болгон кайрылуу болуп жатат дейт да. Демек бул эки абалды ажыраткан Курандагы аяттар өтө көп дейт. Эки абал башында айтылган. Күнөөнү биринчи абал алсыздыгынан улам кылып алат, экинчи абал текеберлиги менен кылат. Экөөнүн ортосун Куран ажыратып берген дейт да. Анан маселе Кудайым кечирүүчү турбайбы деп эле күнөө кылыш эмес. Баягы хадисте келет го, Муслимдин сахихинде келет, калп айтпасамчы, пенде бир күнөө кылат дейт. Анан Кудайым айтат дейт, пендем күнөө кылып алды, жана анын күнөөсү себептүү аны кармай турган эгесинин бар экендигин билди, тооба кылды, күбө болгула, мен анын күнөөлөрүн кечирдим дейт. Анан убакыт өтөт, баягы күнөөнү пенде кайра кылат. Жанакы сөз кайра кайталат. 3-4 жолу келет да ушул. Анан аягында Кудай айтат, күбө болгула, улуулугума касам, эгерде пендем канчалык күнөө кылса дагы ал истигфар тооба кыла эле бере турган болсо, мен анын тообасын кабыл кыла берем деген. Бул ошол мындай өңүттө кылган күнөө эмес да, Кудайым кечиримдүү да, ырайымдуу да, ал кечире берет деп анан жеңил ойлуулук менен кылган күнөө эмес. Жанакындайчы, Кудай кечирип коет. Жок. Алсыздыгы менен кылып алды, эмоция калдырды, ачуу калдырды. Андан кийин артынан өкүнөт, тооба кылат. Кылбайм деп сөз берет. Эгерде Кудай кечиримдүү да, кийин да кыла берем десе, анда бул былгыды да, өзү бияга чатак да. Таза тооба кылат, экинчи кылбайм депчи. Анан пенде да бир ай өтөт, бир жума өтөт, 2 ай өтөт, анан кайра бир жерден жаза басат. Ушундай да. Мына ушуларга Кудайдын кечирими ар дайым. Субханага ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли ва саллим ва барик ала Мухаммад.